Muddasir surösü. Бұл сөздің қырғызша манisi чүмкөнүп алуучу дегенди билдирет. Меккеде түшүрүлгөн сүрө 56 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Эй кийимине чүмкөнүп алган, турда эскерткин. Адамдарга эскерткин деген маани. Жараткан эгеңди даңкта, улукта, кийимиңди таза тут, ыпластыктан кач, сүрөкөттөргө, жалган кудайларга табынба деген маани. Кылган жакшылыгыңды көп деп эсептебе, пайда көрүү максатында митайымдык менен жакшылык кылба деген маани. Эгең үчүн сабырдуу бол. Кайсыл күнү сурунай тартылса, ал абдан оор күн болот. Оор күн кыямат болот деген маани. Капырлар үчүн оор күн. Кимди мен жалгыз кылып жараткан болсом, аны жалгыз мага кой. Куранды шылдыңдап, тозоктун кайтаруучулары тууралуу шылдыңдуу тилденген Ал-Валид ибн Ал-Мугира тууралуу сөз болууда. Ага мен кенен байлык бергем, жана күбө болуучу балдарды бердим. Турмуштагы жолун шыдыр кылып койдум. Ал дагы көбүрөөк берүүмдү үмүттөнөт. Ыйман ага келбей, шүгүр кылбай, дагы көбүрөөк берилишин үмүттөнөт деген маани. Жок, ал биздин аяттарга өтө каршы. Мен аны машакатка дуушар кылам, азапка салам деген маани. Анткени ал ойлонду да өзүнчө таразалады. Ал жок болгур дагы кандай өлчөө жасады. Анан карады. Айланасын карады. Анан кабагын түйүп, кашын үйрүдү. Анан тескери бурулуп текеберленди. Анан айтты: бул Куран жазылып калган бир сыйкырчылык. Бул болгону адамзаттын сөзү деп. Сакарда мен аны өрттөп салам. Сакар бул тозоктун аты. Сен сакар эмне экенин билесиңби? Ал калтырбайт, таштап да салбайт. Тозоктогу өлүп калууга да, жашоого да мүмкүн болбогон азаптуу абал тууралуу сөз болууда. Ал адам терисин куйкалап салат. Анын үстүндө 19 күзөтчү бар. 19 күзөтчү периште бар деген маани. Биз тозокту башкарууга периштелерди гана койгонбуз жана ыймансыз капырларды сыноо, китеп ээлерин, иудейлер жана христиандар ынандыруу, ыймандуулардын ыйманын күчөтүү үчүн ал жерге ээлик кылган периштелердин санын так аныктап койдук. Куранга чейин түшкөн китептерде да тозокту кайтарган периштелердин саны 19 экени кабарланган. Андан Курандан жана Мухаммед пайгамбардан китеп ээлери дагы, ыймандуулар дагы шек санабасы, жүрөгүндө оору барлар жана ыймансыздар Аллах муну менен бизге эмнени каалайт деши үчүн ушинттик. Аллах кимди кааласа ошентип жаңылыш жолго салып, кимди кааласа түз жолго багыттайт. Эгеңдин аскерлерин, Аллах Тааланын согуш периштелеринин санын бир гана өзү билет. Бул тозок оту, адамдар үчүн эскертүү. О, жок, айга ант, өтүп бараткан түнгө ант, агарып келе жаткан таңга ант. Бул эң чоң балээлеримдин бири, аяндарымдын бири деген маани. Адамзат үчүн эскертме катары. Силерден ким жакшылыкка умтулса, ага да, ким артта калса, ага да эскертүү. Ар бир жан өзү кылган иштин күнөөсүнүн барымтасында калат. Оң кол ээлеринен башкалары бейиште бири-биринен сурашат күнөөкөрлөр жөнүндө. Силерди бул сакарга эмне алып келди? Бул тозокко, сакарга кайсы күнөө алып келди деген мааниде. Силерди бул сакарга эмне алып келди дешет. Алар жооп беришет: биз намаз окугандардан эмес элек. Бейбечараларга да тамак бербедик. Биз пайдасыз бузукулукка баткандар менен бирге баткан элек. Кыямат күнүн жалган дегенбиз.
bizge ölüm gelgenге чейин деп айтышат. Бул жерде аларга колдоочуларынын колдоосу дагы жардам бербейт. Аларга эмне болгон эскертүүдөн жүз бурушат. Алар жапайы эшектер сымал арстандан качкан. Чындыгында алардын ар бири өздөрүнө гана баракча түшүшүн каалашат. Аллах Тааланын китеби түшүшүн каалашат деген маани. Жок, алар акыреттен коркушпайт. Ооба, бул Кур'ан чындыгында эле эскертүү. Ким укса андан насаат алсын. Бирок Аллах каалабаса, алардын бири да, капырлардын бири да насаат ала албайт. Коркууга, күнөө жасап коюудан сактанууга жана кечирим берүүгө Аллах гана татыктуу.